Салам достор, мен Нарима. Бүгүн деген мен сиздер менен көптөн берип келе жаткан сурооңуздарга жооп айтмакчымын. Бул деген Америкага тил билбей келсе же болбосо Америкага келсе эмне жумуш иштегенге мүмкүнчүлүк бар деген сурооңуздарга жооп бермекчимин. Андыктан видеого класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кеттик. Биринчи эле Америка жөнүндө кичине маалымат берип кетким келип атат. Америкада деген жанагы Россияга окшоп ар бир входуңдан полиция текшерип, документтериңди текшерет деген нерсе жок. Америка деген бул закондорду аябай кармаачу өлкө болуп эсептелинет. То есть ар бир келген адам деген ошо Американын закондоруна баш ийиш керек. Анан экинчиси болсо бул деген Россияда жүргөндөй ар бир сиз баскан шагыңызда милиция туруп сиздин документтериңизди текшербейт. Бул дагы бир жакшы жагы. Бул айдоочу айдап баратканда грубый нарушение кылсаңыз же болбосо бирөө менен көчөдөн урушуп кетип же болбосо бир жактан мындай тополоң чыгарсаңыз сизге деген ошол полиция чакырып ошол кезде гана полиция келип сиздин документиңизди текшерет. А калган учурларда деген полиция документ текшербейт жана ар бир жерде полиция туруп документ текшерүү деген Америкада жок. Экинчи бул деген Америка жөнүндө маалымат. Ал эми биздин суроого келе кетсек, ар бир Америкага келген адам тил билсе дагы, тил билбесе дагы өзү жумуш таап кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Америка бул деген өтө көп улуттуу өлкө. Ар бир өзүнүн тилинде сүйлөйт. Анан кийин общий принятый английский язык бар. Бирок деген английский языкты дагы ар бир өзүнүн акцентинде сүйлөй берет. Ошондуктан бири-бирин эптеп-септеп бир нерсени түшүндүрсө дагы мындай колуңду шилтеп дагы түшүндүрсөң дагы түшүнүп деп эч ким сизге эч нерсе деп айтпайт. Тил билбейт экенсиң, сен түшүндүрө албай жататсың же болбосо жакшы тил үйрөнүшүң керек деп сизге эч качан эч ким замечание жасабайт Америкада. Анан кийин ошол тил үйрөнүп кетиш деген, эгер сиз жакшы стараться этсеңиз деген бир 2 айдын ичинде мындай элдер менен кичине кандай жакшысыңбы деп сүйлөшүп калганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. 2 түрү бар Америкага келип ошо иштеп кетиштин. Бул деген биринчиси виза менен келип, ар кандай визалар менен келип анан ушул жакта калып иштеп калгандар. Жана экинчиси болсо бул грин карта утуп келгендер болуп эсептелинет. Грин карта менен утуп келгендерге аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени грин карта деген мен айтып кеткендей эле, бул сиз келгенден кийин 1 айдын ичинде бардык ошо Американын гражданини кандай документтери бар болсо, сиздин ошондой документтериңиз бар болот дагы. Анан кийин разрешение на работу, social security number дегендердин баарын аласыз дагы. Башка документ жасатам деген сизде мындай проблемаңыз жок болот. Ал эми анан кийин тил билсе дагы, билбесе дагы ошо грин карта менен бардык жака сизди жумушка ала берет. Мен айткандай эле, бул Чикаго шаарында эгер сиз кыргыз тилин билип келе турган болсоңуз, Чикаго шаарында деген кафелер бар. Ошол жактарга деген биринчи тил билбегендерди алып ошол жардам берип, биринчи көбүнчө эле Америкага келгендердин биринчи жумуштары ошол жер болуп эсептелинет. Ошол кыргыз кафелери, ошол кыргыз кафелеринде иштеп, анан кийин кичине 1-2 айда тил үйрөнгөндөн кийин анан кийин таксиге чыгып, анан кийин тракка чыгып, ошондон ары өнүгүп кетишет. Ал экинчи келгендер болсо, бул деген виза менен келгендерге да дагы токтоло кетели. Экинчи виза менен келгендер болсо, биринчи келгенде эле ушул документациясы кандай болот, ошону ойлонуш керек. Бул процесс, бул разрешение на работу алышыңыз керек болот, social security number алышыңыз керек болот. Алсыз деген сизди эч кандай бир жумушка албайт. То есть алат, бирок деген бул наличный, за наличный иштейсиз. За наличный иштеткенге эч ким мындай көп жол берилбейт. Бул Америкада мен биринчи айтып кеткендей, Америкада законду баары өтө катуу карманышат. Ошондуктан мындай за наличный жумуш аз. бар. Биринчи келгениңизге бир 2-3 айга за наличные мындай иштеп турганга мүмкүнчүлүгүңүз бар, бирок андан кийин документ жасатып ошол мындай закон түрүндө, закондуу түрдө Америкада жүрүшүңүз керек. Ошол биринчи келгенде деген мен айткандай
кээ бирлеринин документтери менен келет, кээ бирлери документтери жок келет. Документтери менен келгенде дагы, документтерисиз келгенде дагы тил билип келгенинен жараша болот. Эгер тил билип келсеңиз, эгер орус тилин орустагы тилин жакшы билсеңиз, то сиздин возможностторуңуз көбүрөөк болот. Анткени көптөгөн фирмалар, орустардын фирмалары бар, ошол жактарга деген Facebook группалардан же дагы башка группалар бар, ошол жактардан деген жумуш издейм десеңиз, ошолор алып жумуш иштегенге мүмкүнчүлүк аласыз. Эгер кыргыз тилин билип келе турган болсоңуз, кичине англис тилин өздөштүрмөйүнчө сиз деген кыргыз кафелери мен айткандай бар. Чикаго шаарына келе турган болсоңуз, ошо Чикаго шаарында кыргыз кафелери бар. Ал байкелер дагы ушул 1-2 айга, көп убакытка эмес, бул 1-2 айга ошо сиз пока тил үйрөнүп кеткенче иштетип сизге жардам бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок мен айткандай, за наличные деген биякта жумуштар аз. Америкага келгенде деген сиз документ иштерин мен айтмакчы жасашыңыз керек болот. Ошол документке деген эгер тил билсеңиз, өзүңүз эле бүт баары онлайн жасалат, то есть бүт баары ошол интернет аркылуу эле жазалат. Америкада документтер эгер тил билсеңиз, ошону өзүңүз деле жасасаңыз болот, же болбосо ошол билген адамга кайрылып, ошол аркылуу паралегал деп коет биякта деген, ошо билген адам жасап бериши мүмкүн. Же болбосо эгер эч кандай тил билбесеңиз, эч кандай документ жасаганды билбесеңиз, анда деген ошол адвокат жардам берет. Көптөрү деген ошол адвокат аркылуу жасаган эң туура болуп эсептелет. Ошондо кичине жыйынтык чыгара кетсем, ар бир Америкага келген адам эгер өзүнүн аракети болсо, өзү ар кандай жумушка иштеп, өзүмдүн бутума турам, иштеш үчүн келгенмин деп аракетин жасаса, тил билгенинен дагы, тил билбегенин дагы жумуш таап, ошол аракетин көрүп, жумуш таап кетүүгө мүмкүнчүлүгү, толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондо эми сиздин сурооңузга так жооп берип кетейин. Америкага келгенде тил биринчи, тилден зависит этет. Эгерде тил билип келсеңиз, андан кийин сиз документ менен келдиңизби же документсиз келдиңизби, ошондон да зависит этет. Ошого карата деген, эгер документиңиздин баары бар болуп, тил да билип келген болсоңуз, то магазиндерге орношсоңуз болот, продавец болуп же болбосо кассир болуп орношсоңуз болот, же болбосо такси, сразу эле Uber же Lyft драйвер деп коет, ошол такси айдап иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал эми эгер тил билбей келсеңиз, кыргыз тилин билип келсеңиз, же болбосо орус тилин билсеңиз, документсиз келсеңиз, то деген сиздин деген ошол кыргыз кафелерде иштегенге, биринчи күндөрү иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кичине тил үйрөнүп, документтер жагыңыздарды жасатканга чейин ошол кыргыз кафелерде иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Жана орустар дагы ошол эмеге за наличный акча иште турган фирмалары бар. Ошол жактарга иштесеңиз болот. То есть биринчи келгенде деген ошо кафелерге иштейсиз, андан кийин тил кичине үйрөнгөндөн кийин таксиге чыгасыз, андан кийин тил үйрөнгүңүз кандай, андан дагы тил үйрөнгөнүңүзгө жараша же таксиде эле кала берсеңиз болот болсо, же болбосо лимо деп коет, жанагы ошол көбүнчө лимого өтүшөт. Лимо деген бул жанагы чоң машиналарды айдап, то есть бул элитный класска машина, такси болуу. Андан кийин болсо бул трак айдаганга өтүшөт. Көп кыргыздар ошол трак айдайт. Анан эгер жок, мен ITге окуп, IT тармагына кирем десеңиз, ал ITге окуп, IT тармагына киргенге дагы мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. То есть андан кийин көптөрүнүн дагы суроолору болушу мүмкүн. Кыздардын биз келсек деген ошол салон красотыда иштесек болобу, же болбосо ушундай жактарда иштесек болобу деп. Сиз деген ошол Кыргызстанда эмне менен алектенсеңиз, ошол же Россияда эмне менен алектенсеңиз, бул жакка келгенде деле ошол менен алектенсеңиз болот. Просто деген 1-2 ай деген, ошо 1-2 же 3 ай же жарым жылдын ичинде сиз ошол тил үйрөнүшүңүз керек. Ошол тил үйрөнгөнгө жараша көп кыргыз кыздар деген ошол салон красоталарда иштешет. Ал салон красотыда иштеш үчүн көп деле мындай тилдин
аябай билүүнүн зарылчылыгы жок. Ал жактан ошо жумушуңузду жакшы билсеңиз болду, ошол гана болуп эсептелинет. Баардык суроолоруңуздарга жооп бердим деп ойлойм. Анан көптөрүнүн суроосу болушу мүмкүн, бияка келгенде стройкага иштесек болобу деп. Стройкага эми орустардын фирмасы бар, стройкага иштете турган, бирок деген американский стройкаларга көбүнчө иштетпейт. Анткени американский стройкаларга көбүнчө американецтер иштейт. Стройкада иштеген бул перспективный жумуш десем да болот, Америкада иштеш. Ошондуктан бияка эме мындай лицензиясы бар, жана окуп үйрөнгөн адамдарды стройкага алат. Андан кийин дагы медиктерди, мугалимдерди же дагы бир профессия менен иштеген адамдар ошо Кыргызстанда бияка келип ошол медик болуп, мугалим болгонго мүмкүнчүлүк барбы деген суроого да жооп берип кетмекчимин. Ооба, медиктер дагы келип кайра ошол медицина тармагында обязательно лицензия алыш керек. Аны үчүн деген бир 6 айдан өйдө ошол лицензия бере турган курстар бар. Ошол жакты окуп үйрөнүп, анан кийин тил үйрөнүшүңүз керек. Ошол тил үйрөнгөнүңүзгө жараша, ошол курсту бүткөнүңүзгө жараша сиз деген ошол эле медик болуп иштеп калышыңыз толук ыктымал. Жана Америка ошо Кыргызстандагы диплом жана стажыңыз биякта учитывать этет. Ошондуктан эгер дипломуңуз бар болсо, ошол 6 ай же 3 ай ошол курстардын ар кандайы бар, ошол карап, ошол жактан лицензия алып, анан кийин ошол өзүңүздүн профессияңызды дагы Америкада улантыканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Америка страна возможностей деп айткан бул чындык деп ойлойм. Ошол Америка келген адамга Америка болушунча мүмкүнчүлүктөр берет. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп өз алдыңызда алып кете турганга мүмкүнчүлүк бар жана толук ыктымал. Ошондуктан сиздерге көптөгөн нерселер менен бөлүшүп, көптөгөн маалыматтарды бергенге аракеттенем. Сиз дагы мени колдоп, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, башкалар менен бөлүшүңүз жана каналга подписка болуңуз. Чоң рахмат. Пока-пока.